Бишкекте 2 унаа күйүп кетти. Унаалардын ээлери азырынча табыла элек. Мына башымды карагылачы, башымдагы жарылган өзгөндөгү күйөөсүнөн кордук көргөн келин баарын толук төкпөй чачпай айтып берди. Тынчыбаган Нурлан Мотоев 19 жаштагы келинге үйлөнгөнү эсиңизде болсо керек. Ошол кызга азыркы учурда сөйкө салды. Жаш баланы сүзүп кеткенден кийин өзүмдүн жанымды дагы кыйгым келди, деди айдоочу кыз. Ушул окуядан кийин намаз окуп баштадым деген айдоочу. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бүгүнкү жумаңыздар маарек болсун. Өзгөндө 6 жылдан бери күйөөсүнөн кордук көрүп келген аял үн катты. Өзгөндө 6 жылдан бери күйөөсүнөн кордук көрүп келген аял үн катты. Социалдык тармактарга анын видеосу тарады. Күйөө менен жашаганыма 6 жыл болду. 6 жылдан бери кордук көрүп келе жатам. Уруштун баары майда чүйдө нерселерден чыгат. Мынтип көк ала кылып салды. Мурдум сынган. Башымды көтөрсөм ооруйт. Ата-энем жок, өтүп кеткен. Бир эле иним бар. Ага да көп айта бербейм. Бара турган жерим жок. Батирде жашайм. Батирден да чыгарышат жакында. 2 балам бар. Кыргыз элимден жардайым сурайм, деди ал. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгына Өзгөн районунда күйөөсү тарабынан уртокмокко алынган келинге коргоо ордери берилгенин маалымдаган. Кара сууда атка минер ири алдамчылыкка шектелип кармалды. Кара суу райондук агрардык өнүктүрүү департаментинин директору ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат ал бир жаранга Ош облусунун аймагынан үй салуу үчүн жер тилкесин чыгарып берүүнү убадалап, андан $11.700 алганын белгиледи. Бирок ал убадасына турбагандыктан жабырлануучу арыз менен кайрылган. УКМК шектөө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, алдоо жолу менен жогоруда айтылган сумманы ээлеп алганын аныктаган. Факт алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран Кара суу райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Атайын кызмат учурда тергөө амалдары уланып жатканын, аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Булак Супер Кежи. Бишкекте 2 унаа күйүп кетти. Бишкектеги үйлөрдүн королордун биринде бир учурда 2 унаа күйүп кетти. Маалым болгондой, унаалардын жанында балдар ойноп жүргөн. Айрым маалымат боюнча бир бала жабыркаган. Унаалардын ээлери табыла элек. Нурлан Мотоев жакында үйлөнгөн 19 жаштагы келинчегине сөйкө саларын айтты. Коомдук ишмер Нурлан Мотоев Facebook баракчасы аркылуу жакында үйлөнгөн 19 жаштагы келинчегине сөйкө салуу жөрөлгөсү болорун билдирди. Кыз узатуу тою да болот. Ал ата-энеси жашаган шаарда кафе же ресторанда өтөт. Же биз тарап барып сөйкө салабыз. Андыктан мен таза италиялык алтын сөйкө алып койдум, деди ал. Мотоев бөлүшкөн видеодон сырга 94.070 сом турарын көрүүгө болот. Ошондой эле ал келинчегине ал макырга сураган iPhone 16 Pro Max үлгүсүндөгү телефонду да жакын арада алып берерин айтты. Буга чейин Нурлан Мотоев 19 жашка кызга үйлөнгөнүн билдирип, үлпөт той быйыл жай же күз мезгилинде болорун айткан. Булак Супер Кежи. Молодая сөйкө экен, молодежная, көрдүңөр? Желтая, чисто итальянская. Баасысы мындай. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жаш баланы сүзүп алып жанымды кыйгым келди. Түшкө түйшкөн айдоочу. Көп кабаттуу үйдүн короосунда 8 жаштагы баланы унаа менен сүзүп алган Айгерим Сабитбекова
Сокол медиа YouTube каналына маек куруп ойлору менен бөлүштү. Жаш баланы сүзүп алып жанымда кыйгым келди. Бирок жакындарымды ойлодум. Кудайдан корктум. Ушул күнгө чейин бала тууралуу кабар алып турам. Мага жана үй бүлөмө жаман сөздөрдү жазбашыңарды өтүнөм. Мен деле мындай окуянын болушун каалаган эмесмин. Бүт күнөөнү мойнума алам. Камалууга деле даярмын, деди Советбекова. Булак Сокол медиа. Даже камалууга да даярмын, мен бардык нерсени мойнума аламын дедим. Мен даже адвокаттан жалдабайм, адвокатка бере турган акчаны силерге да берейинчи. Мага главный эң бир жакшы ошол кызсын өмүр бою. Если балага бир нерсе болсо, мен өмүр бою дейбен, кантип жылайт дейбен, ушул адам ушундай койдум депчи. Ошентип өзүмө бир нерсе келип, анан Кудайдан коркупсун, мен өзүңө чакырып атырсың деп намаз окуп баштадым. Кантта кичи автобустун айдоочусу электр арабанын айдоочусуна бычак менен кол салууга аракет кылды. Кант шаарында жүргүнчү ташыган кичи автобустун айдоочусу электр арабанын айдоочусуна бычак менен кол салууга аракет кылды. Күбөлөрдүн айтымында Чүй облусунун Кант шаарында номер 305-маршруттук каттамда иштеген кичи автобустун айдоочусу электр араба айдоочусуна бычак менен кол салууга аракет кылганы видеого түшүп калган. Окуя 29 май күнү Лев Толстой жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Милиция окуяны тактап жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.